баш мен силерге туугандар Москва жергесинде Атаман деген таксопарктан сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясын билесиңер 2,5%. Акчаңарды 24/7 моментально эч кандай комиссиясы жок, чечип аласыңар. Яндекс заправкасы да бар, 3000 рубльга чейин таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат, путевой лист жасайбыз, страховка жасайбыз, там лицензия, там не знаю, кисарт деген нерселерге да жардам беришет. Подключениясы Ситимобилге жана Яндекске болот, айырмасы жок, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Экономдон баштап Майбахка чейин кошуп беришет. Доставка грузовой алар деле бар. Бир айдын ичинде акчалай оюн розыгрыш уюштуруп турат. Ошол экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, Атаман таксопарктына ийгиликтүү кошулуп, жумушту тутуп жүрө бергиле. Адаттагыдай эле, барыңарга ассаламу алейкум. Тапканыңардын берекесин берсин. Роликти баштайлык иншалла. Ассаламу алейкум, туугандар, жамаат. Каналга кош келдиңер. Гүлжигит байкеңерди комментарийден көп жазат болчуңар. Эрте тур, сен эрте турбайт экенсиң, эрте турсаң ырысы башкача болот. Эрте мен тургандарды же иш кылат, иштегендер бар депчи. Мына бүгүн иншалла ошол насип кылган экен. Эрте ойгонгон жокпуз. Түнкү сменада иштегем. 18 апрель 19:00 жумушту баштап, мына азыркы убакытка чейин бүгүн 19 апрель 5:33 өттү. Баланста 1072 рубль 4 заказ кылынган бойдон турат. Бүгүн иншалла мына комментарийлерден да илгери көп жазчу, ушул комментарий, ушул режимде иштешип көрөбүз. Саат 5:31 болду. Линияга чыгып атабыз иншалла. Так центрде Москвадабыз. Мени интересно Яндекс жаап койбосо эле жумушту уланта беребиз иншалла. Акырын наблюдать ете бергиле, биз линияга чыгып койгонбуз, пока заказ жок. Центрде кыдырып жүрөбүз. Такси деген жайды токтоп, эле такси деген остановканы тапканда заказ берип коет да булчу. Ай. Каналда 7000ден өттүк иншалла, туугандар. Каттала элек болсоңор, подписаться деген кнопканы басып катталып кеткиле. Буюрса, акырын өсүп атабыз. Кудайга шүгүр. Пожалуйста, приехали. Вот, спасибо. Так, все, там без налички. Да, у вас по карте спишут. Все. Спасибо. Хорошего дня или хорошего отдыха вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Пожалуйста. Хорошего дня вам, до свидания. Ой, пулдагы эжекелердин бири экен. Налево, здесь направо. Вон проходной у машины дегендер бар го. Эмнегедир ушундай адамдар сен менен управлять этип баштаганда, аз могу жерде поворот болот, солго, оңго деп атканда. В принципе, сен билесиң, навигаторду карап, картаны карап четко эле келе атасың. Но ошондой адамдар айтып деп баштаганда эле сен да чалынып баштайсың го. Өзүнчө эле мандыраш болосуң, эмне болосуң, башка жактарга бурулупчу. На футболке и букетом полевых цветов твоих рук. Пожалуйста. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Спасибо. До свидания. Садоводко келдик, туугандар. 389 рубль болду. Оплата наличный болчу, картага оторду. 400 рубль которуп койду. Домойду бастык. 60 километр, 1 саат 42 мүнөт жол жүрөт экенбиз. 1 саат 42 мүнөттүн ичинде по-любому заказ берет. Ама айнекти ачып койгон, шамал келип атат. Күндүз ушул жер кайыкта. Кандайсыз? Кыргызстанга кеттикпи?
Как дела? Отлично. Как у вас? Хорошего дня. Спасибо. Не. Толкало. Ой. Таңғаласың да, достар, таңғаласың. Пассажирді ұстадым. Келе жатсам, повороттан тоннельге қайрылып кіріп жатып, мені қарап тұрады, анан что-то заказым жоқ эле, бұл не қарап жатады деген сөйлен, непонятно қарап тұрсам, әйнек түсірілген болды. Қолды салып, как дела? Просто пристегнулся. Успели? Не знаю. Да что-то тут заело у вас. Нет, потихоньку надо, не спеша. Ну не знаю, потихоньку не получается. Не, резко не надо держать, поэтому она заклинивает. Доброе утро, Гаиза. Доброе утро. Здравствуйте. Машина, военная страховочка, патруль. Сейчас. И регистрация, будьте добры. Так, это у нас пропало. Спасибо. Не справились, да? Да так что-то как его полежала. Спасибо Пожалуйста. большое. Хорошего дня. Спасибо, и вам также. До свидания. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Туғандар ушул экранда көрсөтүлгөн адрес боюнча, анан телефон номерлер боюнча Gold 312 деген таксопарктан чалып машина баруу деп сурап көрсөңөр болот. Эконом, комфорт плюс чыгып, ошол мен да ушул машинаны өзүңөр билесиңер, ошол таксопарктан алам. Эгер ким билбесе, ошол парктан алам. 1700дөн 70 графикте. Азыр депозитим 9750 рубль болду. 15 000 болгондо токтойт. Вот такие вот пироги. Үйгө жетпей эле койдум го, саатыбыз 9-дан 21 өтүп кетти. Саат 10-дон 2 өттү. Китай город, Таганска. Мен болжол менен ортосундамын. Набережныйда баратам, Кремльди көздөйм. То есть Кремльден өтүп кетем. Заработакты айтып отурган болсок, туугандар 4064 рубль иштеп турбуз. 4064 рубль 5,5дан саат 10го чейин. 4064 рубль, анын ичинен баягы 1076 рубль дегендикенде 1992 рубль болуп атат. Ооба. 2992 рубль 5,5дан 10го чейин. Бул эми, я не знаю, моунча пробкалар менен этого не стоило бы дейм да. Ладно, көрө берели. Азыркы ушул жерде мен сол жагымда Шкода Rapid менен биздин кыргыз бир тууган мекендешибиз, таксист, кесиптеш, артында 2 пассажир бар экен. Турат пробкада, көз илинип кетип атат ушундай. Кетип атат, 1-2 жолу кетти, анан үчүнчүсүндө мындай туруп, мындай обиженный болот да, капа да, качан бүтөт экен могу заказ, качан жеткирип чыгат экен булар батыраак деп мындай кебетеси айтып турат да. Депчи. Уйкуңар келип атса, туугандар, энергетиктен бирди ичкиле, алып койгула, бир майдалап, там глоток кылып ичип, түгөтпөй акырын ичип подбадриваться этип тургула өзүңөрдү. Бирок андай болбойт, уйкуңар келип атабы, всех денег не заработаешь деген жакшы сөз бар.
үйгө баргыла, жаткыла. Жол эрежесин бузуп, жолдо ар кандай там Кудай сактасын, чипы ситуациялар болбосун. Абайлагыла. Спасибо, Деле. Выезжаем из центра, да, на улицу Тверская. Потом поедем по Тверской вверх, это по Волоколамке, Ленинградка и Красногорск домой. Как вам видеоролик? Нормально, ребят? Пишите свои комменты. Тамаша жигиттер, тамаша. Күлүп жылмай олтургула. Үйгө келдик туугандар. Линияга чыккан жокпуз. Домойду баскан бойдон түз эле уруп келдик. Саатыбыз 11:51 болду. Заработок да ошол бойдон эле калды. 2999 рубль бойдон. 2992 рубльдан. Ал эми азыр кирип чай пай ичип эс алып уктап турабыз дагы. Анан кечинде саат 4-5-терде иншалла кайра чыгып калабыз акырын. Силер үчүн эч канча убакыт өткөн эмес. Мен болсо үйгө кирдим, уктап турдум, кийимдеримди стиркага салдым, жуудум, жайып койдум, чыгып өзүм чыктым. Саатыбыз 17:12 болду, 5-тен 12 өтүп атат. Биз жумушту уланталы деп машинаны от алдырып койдук, майын текшердик, салфетка менен бир сыйра салонду арчып чыктым. Азыр бир кагазды жазып туруп, анан бак жанып калыптыр. Биринчи эле бензинди куюп туруп, анан жумушту уланталы. Так, кече ночь иштедим, эртемен ден иштедим, үйгө келдим, ортодон билбейм 5-6 саат убакыт өттү, өтпөдү. Азыр линияга чыгып 1-2 заказ же 1 заказдан келе Яндекс култап койбосо болду 5-6 саатка депчи. Билбейм, достаточно эле салдым го дейм. Сааты боюнча. А так кеме боюнча 2 саат уктадым болуш керек. Ошол, кеттик туугандар, көрөлү. Уланталы. Здравствуйте. В центр поехали в баню. Москва, Москва, Москва. Центр да ушундай кыйынчылыктар. Барвиха Luxury Lodge деген. Ай. Москвага келгендер болсо, таксиде иштесеңер, жөө болсоңор, ана центрге келгенде ушул жерлерден дагы сейилдеп обязательно пешком басып гулять эткиле. Рекомендую. Красивые места, архитектура, интерьер, инфраструктура. Жок, жөн архитектура дейинчи. Саат 21:55 болду. Новокасино Реутов. Новокасинодомун азыр. Заказ менен келип калдым. Домойду бастык. 50 километр, 51 мүнөт жол экен. Домой барганча да заказдарды берет. Примерно 12-лерде үйдө болуп калат экенбиз. Ошол. Свидания. Домойду күйгүзгөн жерден бир 3-4 заказ кылдым болуш керек. Акыркысы Красногорскка алып келдим. Үйгө келдим, саатыбыз 12-ден 16 өтүп кетти. Эми эсепти кылып берейин силерге. Коронный эсеп, коронный бухгалтерия болуп калды меникичи. Так, кеттик туугандар, 19 апрель 2023 жылы биз 7674 рубль иштедик. Бул баланс боюнча 7674 рубль 23 заказ дейт. Билесиңер, эрте менен саат 5:30 сменаны баштаганда баланста канча бар болчу? Баланста мынакей. Так, 19 апрель 3-күн баланста 1072 рубль 4 заказ кылынган бойдон турат. Скриншот кылып алганбыз буну.
Ал эми ушул азыркы балансыбыз 7674 рубль 23 заказ. Ошодан 1072-ни кемиткенде мынакей 6602 рубль калып атат грязными. Ушул 6602 рубльдан 1700 рубль аренда, бензин 1000 рубль, обед плюс ужин 700 рубль, 350ден болду. Накопительный депозит 250 рубль, 19 заказ кылдык. Чөнтөккө таптазасы 2952 рубль калды. Эң түйүндө мен канча саат убакыт кетирген жазылып турат. Эртең менен 6, түштөн кийин 7 саат. Баары биригип 13 саат. Кандай болду? Эртең мененки 5:30да линияга чыкканбыз. Жумуш кылдык. 11:51-де үйгө кирип кеттик. Мен грубо 11:30 деп койдум дагы. Санасам 5:30дан санасам 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 6 саат кетип атабы. Ооба. Кирдик, чай пай ичтик, стирка кылдык, жуундук, тарандык, эс алдык. Кайра кечки саат 17-12де съемка башталды. Линияга чыккан жокмун. Линияга чыгайын десем эле заправканы кылып, анан биринчи пассажирди алганга чейин бул 17:48 болду. Аны деле 17:30 дедим да 5:30дан санадым. Азыр 12:27 болуп атат ужечи. 5:30дан санасам 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 7 саат убакыт кетип атат. Баары биригип 13 саат. 13 саат, 19 заказ, чөнтөккө таза 2952 рубль. Так, все. Жыйынтык аягында эмне болду? Мен бул режимде эми иштебейм. Өзүмдүн деле ошол көнгөн, жумушум көнгөн адатым ночь 2 күн иштедим, ночь жакты. Жакшы экен, жол бош. Болсо, эми өзүмдүн сменамда иштейм. Өзүмдүн графигиме, көнгөн графикте. Жанакы эле түшкү саат 11:00-лерде ойгоном, чай пай ичип, жуунуп таранып, чыкканча саат 1 болсо, түнкү саат 12:30-1-лерге иштейм. Ушул эле акчаны иштейткем, бирок сааты кыскараак. Анан уйкумду деле кандырган, жакшы уктаган болом да. Ошол туугандар, көп сүйлөбөйүн. Бүгүнкү ролик ушундай болду. Ушул жерине чейин көргөн болсоңор силерге чоң рахмат. Анан жаккан болсо бир лайк басканды унутпагыла туугандар, бир класс басып кеткиле и бир комментарий жазып кеткиле туугандар. Комментарий жазып кеткиле. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Баарыңарга ассаламу алейкум.